Баткендеги 3 метр тереңдикте көмүлгөн унаа кылмыштуу топко тиешелүү болгон. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта айтылгандай, Баткен областында террорчулукка каршы жүргүзүлгөн иш-аракеттердин алкагында колунда бар адамдарды курал колдонуп тоноп жүргөн, терроризмге байланышы бар топтун мүчөлөрү карактоо иштерин кылып жүрүшкөн. Бул топ Сирия жана Ирактын согуштук аймактарында согушуп жүргөндөрдү материалдык жана техникалык жактан камсыздоо максатында тоноо иштерин жасашкан. Аталган топ контрабандалык жол менен алынып келинген Ош тургунунун 1 миллион 300 миң сомундагы карактап кетишкен. Ал эми көмүлгөн унаа 2015-жылы болгон кылмышка тиешелүү деп билдиришти УКМК. Учурда бул иш тууралуу иликтөө иштери уланууда. Булак барометр чекит KG.